Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. ЛТР'де кайрадан билерман ордо. Бүгүн 14 февраль 2021 жыл. Бүгүн сиздер үчүн атайын чыгарылыш, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу көрөрмандар. Биз кышкы сериялардын негизинен бир айланпасын толугу менен бүттүк. Алдыда финалдык оюн калган. Бирок ага чейин биз Билерман ордо интеллектуалдык оюнуна ар тармакта иштеген биздин белгилүү инсандарды, чыгармачыл топторду чакырууну уланта бермекчибиз. Бүгүн дагы биздин студияга чыгармачыл инсандарды, ырчы мырзаларды, тамада алып баруучу жигиттерди биз атайын курама команда кылып чакырганбыз. Демек, бүгүн мен ойлоймун, өтө сонун, позитивдүү оюн болот деп. Анда эмесе, мен команданы тааныштырып, ордого чакырууну баштаймын. Демек, бүгүнкү оюнга жалпысынан команданын аты Азем командасы деп аталып келди. Демек, Жеңишбек Айтиев, Куудул, ырчы, мыкты тамада ордого чакырылат. Замир мырза, ырчы, обончу, аткаруучу. Замир мырза буга чейин дагы биздин клубдун оюнчусу болуп ойноп кеткен. Давлес Жамшит уулу, команда мүчөсү, тамада. Акбар Айтбаев, кесиби боюнча юрист, педагог жана тамадалык кесипти аркалайт. Жаңыбай уулу Кубаныч бүгүнкү командага мүчө болуп келген. Келечекте чыгармачылыкты көздөп турат, бирок учурда өзү университетте билим алып жатат, студент. Жана команданын капитаны, ырчы обончу Санжар Кошбай уулу. Санжар мырза бүгүн команданы жетектейт. Мына ушул курам бүгүн сиздерге каршы ойнойт, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин оюндун өнөктөштөрү менен дагы бир жолу тааныштыра кетейин. Башкы өнөктөшүбүз бул ата мекендик кондитер фирмасы Барбол. Адал жана таттуу, дайыма жаңы гана. Мына ушул кондитер чыгаруучу фирмабыз биздин башкы өнөктөшүбүз. Чоң рахмат. Жана дагы бир өнөктөшүбүз бул билим алуу жана өнүгүү борбору Секом. Секом жамаатына да чоң ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир өнөктөшүбүз Babylon окуу борбору. Жана Актив дизайн, жарнак жана полиграфия борбору. Мына ушул өнөктөштөрүбүзгө чоң ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе Санжар мырза, маанайыңыздар кандай? Команда оюнга даярбы? Биздин жигиттер, өнөр инсандары, эл кызматына жүргөн инсандар. Биз да ушул Билерман ордо интеллектуалдык оюнуну биз теледен көрчү элек. Мына бүгүн буйруп, команда болуп, сиздер менен, көрөрмандар менен бүгүн ойнойбуз деп келдик. Буйруса, маанайыбыз 5 жигиттер, 5. Кудай буйруса бүгүн утабыз деп атабыз. Чоң рахмат. Бүгүнкү оюнду баштадык. Азырынча эсеп 0-0. Биринчи раунд. Түрдүү региондордон суроо келген. Суроо кадимкидей эле форматта берилет. Өзгөчөлүк жок. Жебеге карап ала беребиз. Жебе кайсы жака тартса ошол жака карап алынат. Актив дизайндан суроосу экен, биздин өнөктөшүбүз. Актив дизайн бул суроого өзү 1000 сом акча койгон. Эгерде тапса, команда өзүнө алат ошол акчаны. Демек, актив дизайндан сиздерге төмөнкүдөй суроо берилет. Урматтуу билермандар. Фото суроо, майнтуроо көңүл буруңуздар. Сиздердин назарыңыздарда Британияда акыркы кездери аябай мындай популярдуулукка ээ болуп бара жаткан дубалдын бир кызыктай формасын көрсөтүп атабыз. Негизи дубалдар, Жеңиш мырза, бизде түп-түз курулат, Британияда ушундай эми куруп башташты. Толкун формасында дубалдар курулуп жатат. Урматтуу билермандар, сиздерге суроо. Эмне үчүн түз эмес мына ушундай формада курушкан бул дубалдар? Минута кетти.
Балким Улуу Британия эч кандай жанагындай океан эмес чыкпайт да. Ортодо Европа. Жок, суунун бою болуп атпайбы? ошон үчүн ошол символ катары алган эмеспи? Любой жерде эле бул бир эле суунун бою эмес. Дубал эмне үчүн ушундай? Дубал эмне үчүн ушундай? Бирок Менимче жанагы толкун болгондун бир символун көрсөткөн эмеспи дейм да. Деңизге негиздүү физикага байланыштуу бул формачы. Демек башка вариант жок. Жок, андай. Анан дагы бир вариант ошол жер кыймылдаганда бул балансты кармаш үчүн ушундай бир ири салынышы мүмкүн да. Себеби ушуга жакында Британия. Европа тарапында эч кандай жер титирөө Балким бир бышык бир жыгылбаш үчүн. Ооба, ошон Жыгылбаш үчүн. Ошон үчүн кемирээк болушу. балким ушундай да. Мисалы үчүн түз бал болгон болсо физикалык бир немеси бар да. Ооба, жер титирегенде дагы мындай. Болбосо булар деле физикалык койсо болот. түз бал болсо мындай чыгып кетиши мүмкүн да бир жагыначы. Туруктуу туруш үчүн, а? Бар жогу мындай топ келишкен дегендей, анан жыгылбаш үчүн. Негизгиси жыгылбаш. Бул жанагы жыгылбаш үчүн. Жыгылбаш үчүн. Жыгылбаш туруктуу болуш үчүн. Британияда деле. Жеңишеге жок. Британияда деле. Санжар мырза, Урматтуу алып баруучу, ким жооп берет? биринчи суроого ар түрдүү ой пикирлерибиз болду, бирок биз баардыгыбыз чогулуп биргеликте ушул ойго келдик. Азыр ушул суроонун жообун Жеңишбек Айтиев айтып берсе. Жеңишбек мырза, Урматтуу алып баруучу, саламатсызбы? Бул дуал бар жогунан топ келишкен, анан жыгылбаш үчүн, байкысыз поезддардагы бекем болуш үчүн, анан сулуулук, көрүнүш жагы да жакшы экен. Негизгиси жыгылбаш үчүн болуш керек. Туруктуу болуш үчүн. Туруктуу болуш үчүн, бекем болуш үчүн да. Ооба. демек бекем болуш үчүн жооп кабыл алынат. Эми Жеңиш мырза, сиз өзүңүз деле байкап жүрөсүз. Биздеги дуалдар негизинен түптүз курулат, түптүз курулат. Кыштан курулат. Бул жерде деле кыштан курулганын көрүп турабыз. Түз курулган дуалга кыш канча катар кетет? Дуалдыкыны 2ден койгон болот, 1,5дан койсо болот, 1ден койсо болот. Негизгиси баягы толуктар кирбесе болду да сесеттен. Жеңиш мырза, бул жерде бекемдик эмес, үнөм маселе үнөмдө, кышты үнөмдөөдө. Анткени толкун формасындагы дуалда бир катар гана кыш менен курулат. Анткени бул ушул кышты үнөмдөө үчүн. Түз курулган дуалда 1,5 кээде 2 катардан кыштан кыналган дуалдар бар. Бир катардан курула турган болсо, анда ал дуал кулап калышы мүмкүн да. Бул жерде үнөмдөө маселесинде ушундай стилге өткөн Британияда. Теге каршы эсеп азырынча 1-0 телекөрүүчүлөр тарапка ооп калды. Бул биринчи раунд куттуктайбыз. Суроо ээси актив дизайндын өзүнүн казынасына калып калды. 1000 сом эсепти ачабыз. Мынакей телекөрүүчүлөр тарапка 1 упай ачылды. Оюнду улантабыз. Экинчи раунд. Нагима Нуржан кызы Талас шаарынын тургуну сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу команда. Сомали өлкөсү билесиздер, бул Африкада. Бир жолу ушул өлкөдө жаш балдарга атайын сынак уюштурулат. Таң калтырганы, жеңүүчүлөргө акчалай сыйлык жана ушул нерсе белекке берилген. Кандайдыр бир предмет, нерсе. Урматтуу билермандар, акчалай сыйлыкка кошулуп берилген бул нерсе биздин өлкөдө таптакыр берилиши мүмкүн эмес. Мисалы үчүн Кыргызстанда эгер ошол нерсени белекке берсе, өтө чоң чуу чыгып кетиши мүмкүн. Биздин өлкөдө эмес, балким башка өлкөдө дагы берилиши мүмкүн эмес. Кандай белек бул жерде? Кетти минута. Сомалиде жанакы наркотика өсөт го. Наркотика болушу мүмкүн. Наркотика болушу мүмкүн. Ал жердеги эми балким ошон менен бизнес болот да. Анан башка өлкөлөрдө бул тыюу салынат деген ушул деп ойлойм. Дагы кимде гана ой пикир бар. Бизде тыюу салына турган нерселерден Ошол да бар, башка. Наркотиканы кеңири колдонушат, Сомали Шуну береберейин. Закондуу эмес деп сурашуу керек да ал нерсе. Жагында бул айтат эле да Бизде предмет бар ушундай. предмет болуп атат. Шуну ала бербейлби анда минуттан алдыраак.
наркотик. 1 минуттан кетире берет. Алар да жаш балдарга бербейт го. Же бере берет наркотикти. Жаш балдарга ошону себеби ал жерде ушулар ошо менен бизнес кылат. Сомали деген Өзү бир арал. жаш балдарга деген Бирок жаш балдарга деп атпайбы бул бул жерде чоңдор болгондо балким эме болот эле. жок, жаш балдарда деле ошондой болот алакта. Ал жакта берилбейт да туурабы. Анда сатып алып атканда жаш балдар жан көчөдө сатып эме кылсын деген ой акча табсын. Кайсы келет? Ошол Санжар мырза. Бул суроого мен өзүм жооп берип кое берейин. Ушул наркотика болушу мүмкүн деген ой келди, себеби алар ошол бизнес менен гана алектенишет. Ачык түрүндө. Акчалай сыйлык менен берген наркотик берет деп ойлойсузбу? Акчалай түрүндө. Санжар мырза, кайсы жоопко токтодуңуз? Ошол оружие деле ошондой. Оружие. Расмий жооп кайсы болду сизден? Куралга токтолобуз. Курал жарак. Ооба. Жооп кабыл алынат. Сомали, урматтуу команда, туура ал жерде каракчылар дагы көп. Ошол эле учурда төңкөрүштөн башы чыкпаган өлкө. Төңкөрүштөн башы түрдүү оппозициячыл, радикал топтор өтө топтолгон ал жерде. Ар дайым согуш болуп кетет ал жерде. Тараптардын согуштары, ошон үчүн мен туура жоопду айтып атамын. Сомалиде элдер ок атуучу куралдарды кадимкиде ботинкесин унутпай кийип жүргөндө эле алып жүрүшөт. Жада калса кээ бир кедей үй бүлөдө тамак аш ботинка жок болушу мүмкүн, бирок ал үйдөн автомат чыгат. Демек, Сомалиде окуучу жаш балдарга автомат Калашников белекке берилген. Мына ушундай ал жерде ушундай абал ушунчалык согушчул абал болуп кеткен. Андан башка белектин кереги жок деген да. Ошон үчүн ушунчалык кызыктай бир таң калыштуу окуялар көп болот Сомалиде. Эсеп 1-1. Жана 3-чү раундга старт беребиз. 3-чү раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн 14 февраль Билерман Ордо сиздерге каршы ырчы Тамада жигиттерден куралган топ ойноп жатат. Бул атайын чыгарылыш, эксклюзив. Мына ошондуктан биз бирок командага мүмкүн болушунча кадимки логикалык суроолорду даярдаганбыз. Эч кандай бир бул команда жаңгел деп жеңил деле суроолор бербей атабыз. Көрүп атасыздар, кадимкидей суроолор. Анткени бул команда мүчөлөрү дээрлик бардык чөлкөм, бардык тармактан бар. Секом окуу борборунун атынан суроо берилет. Демек, Секом окуу борборунун атынан Жанызак Садыр уулунун суроосу коюлат. Базар Курман айылынын тургуну. Бул суроонун байгесине да 1000 сом акча коюп берет. Команда муну утабы же жокпу көрөбүз азыр. Урматтуу команда. Сиздерге бир болбогон окуяны айтып берейин дейт. Тырнашанын ичинде айтылып атат. Болбогон окуя. Бир досум экөөбүз дейт. Бул хохма катары дагы айтып атат да. Бир досум экөөбүз кафеге тамактанууга кирип, харчо сорпосун, харчо бул грузиндердин улуттук мындай шорпосу, Жеңиш мырза. Кадимкидей эле биздин мастева, Ошто мастева деп коет, ошол сыяктуу эле тамактын түрү. Харчо сорпосун жана 3 даана шишкебек буйрутма бердик дейт. Ошондой эле 2 бөтөлкө ичимдик, спирт ичимдиги буйрутма берилди дейт. Досум болсо 3 деп кошумчалады дейт. Досум болсо 3 деп кошумчалап койду дейт. Бирок биздин буйрутманы алып келе жаткан официантка кыз баарын талкалап салды. Урматтуу билермандар, сиздер ошол тамактарды талкалады деген кыздын атын табыңыздар. Ким жөнүндө сөз кетип жатат бул жерде? Кетти минута. Харчо шорпосу. Үч дана шашлык тотот эми шишкебек. 2 дана арактан анан 3 деп атпайбы. Балким эки дос анан тиги үчүнчүсү болуп калышы мүмкүн өзү. Үчүнчүсүнө ошол кызды өзүн. Балким. Ойго таштак. Кыздын өзү. Кыздын өзүнүн аты харчо болушу мүмкүн. Себеби сиз кыздын бул жерде кыздын аты кетип атат да. Ошол кыздын атын тапкылап атпайбы бул жердечи. Балким болбогон нерсе ошонун атына Балким болбогон окуя. Болбогон окуя дегенде ичимдик мас болуп аткандан кийин кыздын өзүнүн да бул жерде суроо кетип атат кыздын аты депчи. Кыздын аты берип атат. Бул жерде ошол сүрөттөрүнөн кылыш керек же болбосо же жок, сүрөттөн эмес, ошол сөздүн
баш тамгаларынан же болбосо баш тамгаларын кошуп баш тамгаларын кошуп берсеңиз кандай болот? Şöyle alıp kalabadı mı? Harçonun kısmını aldım harp yemeğini. Şaşlık bötölkögü anını aldım. Ufan. Üçü деп атпайбы? Ошого акыркысында өөнү жазып бердим да. эмне болду ушунда? Санжар мырза. Bizde Жаңыбай уулу Кубаныч мырза жооп берсин бул суроого. Биздин команданын ою бул жерде 3 шишкебек, харчо шорпосу бул жерде эки доско эми көбүнчө ким канча кааласа карнына жараша заказ берет да 3 же 4. Ал эми ичимдик экөөдү заказ берген дагы кызды кошуп 3-чүгө 3 деп кийин эме берип атат. Бул жерде ошол кыздын аты ичимдиктин атынан болуп калышы мүмкүн. Демек шараптын аты менен аталган деген версия келип атат сиздерге. Жооп кабыл алынат. Ичимдиктин атынан. Бул окуянын оригиналдуу вариантын сиздерге мен көрсөтөйүн. Мониторго көңүл буруңуздар. Урматтуу команда, бул Кавказ туткуну кинофильмдеги Николи менен Витсиндин жалган отчету жөнүндө сөз кетип атат. Булар айтып атат: харчо сорпосун, винону, шашлыкты сындырып салды Нина деп атат. Булар Нинага отчет берип атат да, тиги эме Саховго отчет даярдап атат. Нина буларды сындырып салды, ичпей кой дейт. Булар жалган отчет даярдап, ошон үчүн болбогон бир окуя деп айтылды, урматтуу команда. Хокма болчу 2-1 эсеп, 2-1 жана суроо ээси Жанзак Сабир уулун жакшы суроо жөнөткөн, куттуктайбыз. 4-раунд. 4-раунд ойнойбуз. Замир мырзаны сөзгө тартайын. Замир мырза, кош келипсиз. Учурда чыгармачылыкта кандай жаңылыктар бар? Эмне менен Алексис? чыгармачылыктын үстүнөн иштеп жатабыз. Жаңыларды буюрса элибизге тартуулайбыз. Буюрса бар ошол жакшы пландар менен баратабыз. Чыгармачылыкка ийгилик. Дамирбек Эргешев, Араван районунун тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Бетховен бир күнү чиркөө алдында бара жатып, чиркөөнүн жанында бара жатып, көчкөндөр учуп кеткенин көрөт чиркөөдөн. Көчкөндөр учуп кеткенин көрөт дагы. Бетховен, ушул күн келиптир да, ушул нерсе башталыптыр да деп кайгырды. Урматтуу Замир мырза, Бетховен эмнеге кайгырды көчкөндөрдүн учканын көрүп? Кетти минута. Жок, чиркөөнүн алдында. Бар. Чиркөөдө тамактар көп болот. Жумурткаларды жанакы орустарды эле өткөндө 40 күнгө чейин неме кылып коет, күрүчтөрдү биширип, жумурткаларды биширип, пирожки, билиштерди биширип, шириндиктерди кылып коет. Неге кайгырды? Ошо көгүчкөндөр Бул жерде көгүчкөндөр менен байланыштуу тамак болушу мүмкүн да. ошону айтып атпаймынбы? Көгүчкөндөр келип жейт айырда. Композитор келип жейт. Күрүшкөндө жебей калган тамак ушундай болот. Жок, Бетховен жашаган кылымдарда өз негизи Европада кыйынчылык замандары көп болду да. Адамдар көп ачарчылык болгон. Ошол адамдар жашоосу жакшырып, балким анан тамактарды эшикке ыргыта башташкан да. Келиптир да деп кайгырып. Тамактарды эшикке ыргыта баштаган. Көчөдөн эмес, көчөдөн дагы эрдин жеп эме болот деген ой. Ошол көгүчкөн менен байланыштуу болуп атат да. Көчкөндөр Ошол керек болуп атат. Демек кууруса жакшы эле болот бул тамак деген алып баруучунда башка сөз бар. Замыреке. Көчкөндөр түшкөдөн ушуп кетти деген. Толуктап туруп өзүңүз айтыңыз. Замир. Санжар мырза, Урматтуу алып баруучу, бул суроого Замир мырза жооп берсин. Замир мырза. Бетховен ошол жашаган кылымда негизи адамдардын жашоосу өтө оор болгон. Негизи ошол музыканттар, композитордор аябай кордукта жашашкан көбү. Анан ошо чиркөөлөрдө балким тамактарга ошол көгүчкөндөргө берилген тамактар да болгон. Анан элдердин жашоосу жакшырып, элдер тамактарды көчөгө ыргытып калган. Ысырапкерчилик башталган да. Демек Эмне кайгырды? Ысырапкорчулук башталганына кайгырган. Ысырапкорчулук башталганына кайгырды. Жооп кабыл алынат. Ордондон пикир сурагым келип атат. Ордондо оюн угуп көрөлү. Бул Бетховен өмүрүнүн аягында мисалы дүлөй болуп калгандыгы жөнүндө маалыматтарыбыз бар да. Бул ошол согуштун да таасири болгон.
Анан көбүнчө бул жер тилөөлөрдө жашаган ошол бомбалардын жарылуусунан дагы да дүлөй болуп калбайын деп. Демек биз ойлоп атабыз, бул жерде согуштун башталышы болушу мүмкүн. Людвиг ван Бетховен жөнүндө кимде көбүрөөк маалымат болсо, ал бул суроону табышы керек негизи. Бетховен Илгиз мырза бир четин айтып өтүп кетти. 27-ден баштап бунун кулагы укпай баштаган. Дээрлик 20 жыл аралыгында мунун кулагы таптакыр укпай калган. 48 жаштан баштап бул укпай калган. Абсолюттук түрдө кулак укпай калган. Демек бул кетип баратып, чиркөөдөн көгүчкөндөр учканын көрүп, көгүчкөндөр качан учат десе, качан чиркөөдөгү жанагы эме бар го? Коңгуроо кагылган учурда чиркөөдөн көгүчкөндөр учат, чочуп. Бирок Бетховен коңгуроо кагылган укпай калды Акбар мырза. Ал көгүчкөндөрдүн учканын көрдү дагы, демек менин коңгуроо кагылган кулагым укпай баштаптыр деди Акбар мырза. Ал кулагын дүлөй болуп баратканына кайгырды. Урматтуу билермандар. Ушундай болчу жооп. Эсеп 3-1. Дамирбек Эргешев ара ырып турган бул суроонун ээси жакшы суроону жөнөткөн. Жана эсеп телекөрүүчү тарапка дагы кошулат. Эсеп 3-1. 5-чи раунд. Жеңиш мырза, кандайсыз? Ден соолуктар, маанайлар жакшыбы? Ден соолуктар жакшы, маанайлар жакшы. Жеке турмушуңузда кандай жаңылыктар бар? Жеке турмушта буюрса жакында жаңырларды иштеп атабыз. Бишкектен концерттерге даярдык болуп атат. Кандай концерттер бар жакын күндөрдө? 23-нде Самара Сабированыкы, 8 мартта Венера Назаралиеваныкы, 6 мартта Бекбор Биевтики. Ошто, ошолорду алып барабыз буюрса. Гүланда Имарали кызы Баткен районунан сиздерге каршы суроо берет. Суроо. Туристтерди өзүнө тарткан кооз аймактардын бири бул Түркия. Стамбул, Анкара, Анталия, Бурса, Мардин, Белек, бир топ шаарлар бар. Ошол Мардин шаарына дагы туристтер аябай көп келет Турциядагы. Шаардын кээ бир үй ээлери шаардагы эшиктерине ушул жазууну жазып илип коюшат экен. Туристтер келген учурда. Урматтуу команда. Алар эмне деген жазууну жазып илип коюшат эшиктин сыртына. Минута кетти. Квартира эмес. Квартира бар, гостиница жок. Гостиница эмес деп жазып. Ал жерде эсиле нерсе бар да, туристтер көп барат. Көп барат. Ызычуу. Ал жерде жатакана болушу мүмкүн да. Гостиницачы сен айткандай эле. Ошол эле ой бар. Башка да. Жок, бул жерде гостиница бар, квартира бар, жатканга мүмкүнчүлүк бар деп жазабы? Бул жерде балким ошол жердегилер меселер экскурсияга алып барабыз деп жазып койгондур. Кимге керек болсо экскурсия. Балким силерди алып чыгып гид катары. Бул жерде гостиница жок, же мынча бар, а бу жерде же бир жери гостиница бар деген. Гостиница бар. Квартира бар деген. Барганда жок па Түркия бизде эчким? Tutsa барабыз, бирок бул шаарды Чекесине кайтканбыз да. Жок, азыр мында чекара эмеден бул чыкпашыбыз керек болуп атат. Азыр мына туристтик зонадан чыкпашыбыз керек болуп атат. Ал жерде жазып койгондо атат үйелеричи. Жок, бул жерде бардык үйелер жазышка караганда бул гостиница эмес деп жазып коюшу мүмкүн. Балким мамлекет суроо болот. Балким жерде башка туристтерге эшик ачык деши мүмкүн. Ушундай сыяктуу бир. Кош келиңиздер. Кош келиңиз Мартиндер. Ассалому алейкум. Бардык үйлөрдө жазылуу дейби. Бардыгы жазылуу. Бардык үйлөр, ошол үйлер жазып коет деп атат да эшиктин. Балким үйлер жазып. Маданияттуу жана тазалыкты сактаңыздар, урматтуу туристтер. Балким. Шаарыбызды таза кылыңыздар. Санжар мырза. Жазуу болуппайбы? Акбар Айтбаев жооп берсин. Макул. Бул жерде мен дагы ошол шаарга барганмын. Ошол Анталия деген жер аябай өнүккөн шаар, анан туристтер абдан көп келет ал шааргачы. Анан балким бизде ушундай команда менен пикирлешип бир жыйынтыкка келип атабыз да, сиз дагы айтып атасыз, ал жерде тажагандыктан ушул нерсени жазып коюшу мүмкүн депчи. Анан биз ошол оюбуздан кайтпай эле атабыз. Жатаканага элдер көп келиши мүмкүн да, гостиницагачы. Анан ал жерде тажай бергенинен адамдар место барбы деп сурап келе бергендиктен улам ошону тажап, анан ал жерге орун жок же орусча айтканда место жок деп жазып коюшу мүмкүн деген жоопту беребиз. Түшүнүктүү, жооп кабыл алам. Демек, бул үй жатакан эмес деген табличкаларды илип коет деп айтты Акбар мырза. Жооп кабыл алам. Мен туура жоопту айтам. Мардин шаарында музейлер көп, Санжар мырза. Музейлер көп. Ошол эле учурда
эски дизайнда курулган үйлөр дагы ал жерде бар, Жеңиш мырза. Ооба. Туристтер билбестиктен бул жак музей бекен деп башпага бере бергендиктен, бул музейби деп кире бергендиктен алар бул үй музей эмес деп жазууга аргасыз болгон, урматтуу команда. Бул турак үй, бул музей эмес деп. Анткени музейлер көп ал жерде. Окшош, эшиктери да окшош. Анан кварталдар, эски кварталдар бар. Анан бул жакта музей экен деп кирип кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн табличка жазып коюшат эскертүү иретинде. Бул музей эмес бул жер деп жадагандыктан жазып койгон акбарыбызда. Эсеп 4-1 азырынча. 4-1 эсеп. Гүләнди Маралов кызы Баткен район тургуну бул суроонун ээси командан жеңип алды жана телекөрүүчүлөр тарапка дагы бир упай алуу мүмкүнчүлүгү болду. Телекөрүүчүлөр алдыга озуп кетти. 6-чы раунд. 6-чы раунд. Менимче блиц раунд, Супер блиц. 3 суроо 20 секундадан берилет. Команда жалпы эле ойнойт. Бирок ушул 3 суроого толук жооп бериш керек упай алыш үчүн. Сиздерге каршы Асел Базарбай кызынын суроосу берилет. Кара Суу район тургуну. Суроого көңүл бурабыз. Телекөрүүчү сиздерге мындай бир фото суроо жөнөтүптүр. Бул квокка деп аталат. Австралия токойлорунда жашайт. Кыргызчасы жок ба? Кыргызчасы менимче мен укпагам, балким бардыр. Кыска куйруктуу, Тыйынчыскан кенгуру формасында. Кенгуру формасында квокка деген жаныбар. Шуларды арс деп коет го, бизде. Босо. Балким. Арс. Ошондой секрет. Жакшылап назар салууга чакырамыз сүрөткө. Жакшылап караңыздар. Саны азайып бараткан бул жаныбар дүйнөлүк кызыл китепке кирген. Сиздер азыр квокканын сүрөтүн көрүп турасыздар бул жаныбардын. Урматтуу команда, эмне үчүн квокканы адистер, изилдөөчүлөр эң бактылуу жаныбар деп эсептешет? Эмне себептен мындай ат беришкен? Сүрөттү карап, себебин табыңыздар. 20 гана секунда кетти. Күлүп жүрүшү мүмкүн. Күлүп жүрөт экен да. ошо Лицо сөзү күлгөн ошо тумшук ошо турушу баягы күлүп турганда, жылмайып тургандай кылып. Бир вариант, экинчи вариант. Жанакы түсүдөн түңүлбө дейт го. Бунун дагы несичи, мына формасы дагы аябай жакшынакай болуп атат да, мына Сүйгүнчүк дейсизби? балуу да, немесичи, териси дагычы. Сырткы терisi да. Балким ошого дагы көңүл беришибиз керек. Анда бул бактысыз болсо. 20 секунда бүттү, Санжар мырза. Бул суроого мен жооп берейин. Бул жаныбардын өзү турушу бактылуу экен мындай. Эч кимден карызы жок дей турат экен. Эмне себептен Түзүлүшү өзүнүн мына жылмайган кошош бет түзүлүшү бар экен. Анан мына балуу терилер да өзүнө жараштуу ушундай жылмайып турат деген көрүнүш. Жоңко алынат. Туура жооп. Бул жаныбар табиятынан ар дайым ушинтип жылмайып жүргөндүгү үчүн дагы бактылуу жаныбар аталат. Биринчи суроонун жообу туура азырынча. Экинчи суроо. Нокат районунан Абдибаитов Акбермет аттуу телекөрүүчү суроо жөнөттүр. Фото сүрөттүн жөнөтпөптүр. Фото суроо жөнөттүр. Давле сенден көрүп турасыз? Каргалар, Канчо? 4-тө 5 болуп атат. 4-тө кара. Караңыздар. Мен экранымда 4 эле көрүнүп атат, алып барчу. Жок, 4-тө ак менен 5. Ак менен 5, Ак көрүнбөйт. Сизде көрүнбөйт. Телефон аркылуу Россиялык жазуучу Михаил Булгаков бул картинага мына ушундай бир мүнөздөмө берген. Диалог жазган, өзүнчө диалог жазган. Ак карга айтып атат. Силер мени мазактап жатасыңар. Себеби мен силерден айырмаланып турам. Мен дагы силерди мазактап турам. Себеби толуктаңыздар сүйлөмдү. Кетти 20 секунда.
кара кыздын карасынан мен алып силер карасыңар деген сөз да баягы Жок, башка бир жок. ошондой болуш силер окшоссуңар. ооба мен единственный баардыгы бирдей эле Ооба, ошол бардығын бир маани экинчи мааниси берем алдын ала бере жооп берсек болобу? Маталбаш. болот. Ким жооп берет, Санжар мырза? Замир мырза жооп берсин. Замир мырза. Карикатурада ак карганы ак карга боло бербейт деп бизде деле сөз бар го. Өзүнүн жеке пикирин же болбосо моюн элден бөлөк бир ойлордун элге чыгарса ак карга деп айтышат го. Ошондой оригиналдуу адамдар тескерисинче жөнөкөй адам башка ойдогу адамдарды силер оюңар бардыгы бир, силер бири-бириңерге окшоссуңар деген бирдейсиңер деп маска неме кылат да, ошондой ойдо болушат. Ошондуктан бул жерде ак карганын Булгаковдун диалогунда ак карганын акыркы сөзү мен силердин түшүнүңөрдөн күлөм, себеби силер бардыгыңар окшоссуңар деген. мен башкача өзгөчө Экинчи суроонун жообу да туура. Молодцы. Силер бири-бириңерден айырып алынбайсыңар, окшошсуңар. Ошон үчүн мен да силерди мазмундап турам деген. Жакшы. Үчүнчү акыркы суроо. Апал Кошкорова, бул телекөрүүчүдөн сүрөтү жок, керек болсо дареги да жок экен, бирок биз блицке алдык ушул телекөрүүчүнүн суроосун. Блицке алдык. Бир киши атка кызды мингизип алып жетелеп келе жатты. Алардын алдынан бир карыя чыгып, киши менен учурашып, аттын үстүнө кызды көрсөтүп сурады. Бул кыз сага ким болот? Анда тиги кишиден мурда кыз жооп берди. Бул кишинин чоң энеси менин чоң энемдин кайненеси деп. Суроо. Кыз кишиге ким болот? бул кишинин Кайненеси. бул кишинин чоң энеси бул кишинин чоң энеси менен кайненемдин баштан атасы болду. атасы эле болуп калабы? өзүнүн атасы болуп калат. Өзүнүн атасы. Өзүнүн атасы болуп Өзүнүн атасы болуп калат. Өзүнүн атасы болуп калат. Даяр жооп. Тамадалар ким жооп берет? Атасы болуп, атасы деп туура таптык. Демек ал киши кыздын атасы. Туура таптык. Ашыта чыгарбайт да атка. Аш атасы мен барбы айт? Жооп кабыл алынат. өзүнүн атасына апасы. Үчүнчү акыркы суроонун жообу да туура. Ал атасы. Жакшы. Блиц раундда команда ийгиликтүү өттү. Жана бир упай командага берилди. Жалпы көрсөткүчтө азырынча 4-2. Оюнду улантабыз. 7-чи раунд. 7-чи раунд. Санжар мырза, өзүңүзгө келсек, учурда эмне менен алектенип жатасыз? Чыгармачылыгыңызда эмне жаңылыктар? Чыгармачылыкта азыр Абдымалик Тагаев деген акын менен иштешип атам. Жакшы бир темалар боюнча тема азыркы жашоо, өмүр, бир тууган, бири-бирине болгон мээримдер жөнүндө жакшы сөздөр жазып атса, ошого ылайыктуу бир обондорду жазайлы деген бир ниеттер болуп атат. Буюрса жаңылыкты жасайбыз деген жакшы ойлор менен кызмат алып барчу. Ийгилик, чыгармачылык ийгилик. Кадырбек уулу Темир Нарын шаарына силерге каршы суроо берет. 20-кылымдын 30-жылдарында Кыргызстанда газеталарда кызыктай авторлордун ысымдары чыга баштаган. Мисалы, агроном Сыдыкбек уулу, зоотехник Караке уулу, же болсо агроном Жеңишбек уулу, зоотехник Санжарбек уулу өңдүү ысымдар. Ушундай ысымдар, кызыктай ысымдар чыга баштаган. Абдурахман Бакатирек дегендей экен да. Ушундайлар бар эле го. Урматтуу команда. Чукуп койгондо. Эмне үчүн мындай кошумча чарбалык аттар менен, чарбалык терминдер менен ысымдар чыгып баштаган? Эмне үчүн, кандай максат көздөлгөн мындай аталыштар менен? Минута кетти. Ошол реклама жок жаатыда Мындай болушу мүмкүн. Себеби мына орустарда Иван Иванович да. Кыргызстан эт продукциясын чыгаргандагы
бет продукциясы газет аркылуу маалыматтарды эме болушу мүмкүн да, себеби 24-жылдан кийин Кыргызстанда өнүктүрүү мына бизде дагы агрономдор зоотехниктер мына ушулардын кылган мээнети деп туруп ошого колхоздор Кыргызда илгери андай аттар жок эле да, жаңылык болгон да, орустар келип совхоздор бөлүнгөндө бригад тиги, звено тиги, колхозбек, союзбек дегендей эле. Ошол немени өнүктүрүү максатында болгонда кызыктуу аттар чыккан, ошо айылдарда ошол адамдардын да көңүлүн бөлүү максаты болушу мүмкүн. Акбар мисалы үчүн зоотехник десе, кийин мен балам дагы окутушу мүмкүн да. Ошол адамдардын ошол жака ой бөлүү менен ошол нерсени өнүктүрүү болгонда, балким агро ошол өлкөнү агартуу боюнча иштейт. газетага чыгыш. Андан сырткары газетага чыкканы болуп атпайбы? Амалда газетага чыгыш азыр Инстаграмдан да күчтүү эле да. ошол 30-жылдарда газета кызыктай аттар деген ушул дейм. Санжар мырза, ким жооп берет? Акбар Айтбаев кайрадан. Акбар Айтбаев. Биз команда менен бир пикирге келип, мындай чечимге келип атабыз, урматтуу баштоочу. Ошол 30-жылдардан кийин ошол агроном тармагы, зоотехник өзүңүз айткандай эле ушул өнүктүрүү багытын биринчиден көздөшү мүмкүн биздин оюбузча. Анан экинчиден ошол газеталарга кызыктай бир аттардын коюлуп калышы дагы ошол тармакты андан ары өнүктүрүү жана элдин оюн, назарын ошого бөлүү болушу мүмкүн да. Жана кызыгуусун арттыруу болушу мүмкүн да. Газеттердин аброю Жеңиш мырза Инстаграмдан да күчтүү болгон, ошо кезде. Күчтүү болгон. Газетте бир чыгып бир сынга кабылыш бул, Ал газетти төргө илип койчу эле го да. Жооп туура. Ал кесиптер жаңы келгендигине байланыштуу эл арасына күчөтүү, жайылтуу, элдердин арасында мода кылыш максатында дагы мына ушундай кошумча аттар менен чыгарган. Мисалы үчүн Акбар Санжар уулу дегендин ордуна Акбар эгер зоотехник болсо, зоотехник Санжар уулу дегендей атайын реклама иретинде дагы ушундай бир иштер жүргүзгөн. Эсеп 4-3. Эсеп 4-3, команда 1 упай менен артта калууда. Оюн улантылат. 8-чи раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз кышкы сериялардын алкагында атайын чыгарылышты тартуулап жатабыз. Биздин ордодо чыгармачылык менен алектенген ырчы жана тамада алып баруучу жигиттер келген. Булар азырынча жаман эмес көрсөткүч, өтө жаман эмес. Эгерде азыркы раундда жеңсе, булар кайра теңдешет. Сиздер менен теңдешет. Айзада Жумабекова Балыкчы шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, телекөрүүчү сиздерге суроосун сыр сандыкка салып жөнөттүр. Студияга сырт сандык чыгат. Сырдуу сандыкча. Суроо. Кытайлардын үйлөнүү үлпөт тоюнда алардын салты боюнча жубайларга түрдүү белектерди беришет. Бирок ошолордун башкысы катары мына ушул сандыкчанын ичиндеги предметти дагы белекке беришет. Алардын салты ырым-жырымы боюнча, көз карашы боюнча дейлик, жубайларга, жаңы үйлөнүп жаткан жубайларга. Урматтуу команда, сыр сандыкта эмне бар? Экөө болушу мүмкүнчү, бир эле предмет. Кетти минута. Предмет отот. Бир эле предмет да. Бир жагынан сүйүүнүн бир символ катары шакектер кетиши мүмкүн, экинчи жактан жүрөкчүлөр бериши мүмкүн. Кытай элинде. Үйлөнүп тоюнда бериле турган белгилер болот. Кытайларда да эмне бериши мүмкүн? Кытайда эмне арган, Кытайда эл көп да, эл көп, уруулар көп, немелер да көп, традициялар да көп да, өтө көп. Анан аларда көп бала болууга дагы тыюу салынып, ошол предмет деген балага уруксат берген жок мындай. Алар кылып бериши мүмкүнбү? Эсеп дегенде ошо сүйүңөр бекем болсун дегендей болчу. Үйдүн символу ал дагы. Бул дагы бир вариант. Бир варианттарды айткыла, варианттарды. Жубайларга предмет катары берди, предмет катары. Санжар мырза. Урматтуу алып баруучу, биз ордудан ушул суроого жардам алгыбыз келип атат. Себеби бизде ойлорубуз ар түрдүү болуп, пикирлер чачырап кетти. Бир чечимге келексиздер, Урматтуу ордо, жардам бериңиздер жакын келип.
Эмне болушу мүмкүн? Кетти. Хаси таякчылар болушу мүмкүн. Балким мындай өмүр бою бир болсун экөө, бөлүнбөсүн деген сыяктуу хаси таякчыларын бериш. Эми Кытай болуп атат. Кытай ташкенде гана ал экөө бир жүрөт да, ал экөө ажырабайт. Туура. Бирөө менен тамак жебейт, экөө менен дайын. Анан ал чоң яшикке кандай салган? Хаси таякчасы эми кичинекей. Түшүндүм, бирок идише чоң болот баягы. Символ катары экөө чогуу. Биз ушул нерсени бир аз эске алып турбуз эле. Азыр ушул толуктоолор Давлет Жамшит уулу толуктап койсун биздин ойлорубузду. Кытайларда баласына бизге окшогон, жентек окшогон нерседе баласына күрүч коет экен, акча коет экен, китеп коет экен, бирөөсүн танда дейт экен да. Если баласы күрүчтү кармаса, дыйкан болот, акчаны кармаса, бизнесмен, китепти кармаса, илимди болот деп ырымдап коет экен. Анан биз ордодон жардам сураганыбызда, ордодо оюнда кошулуп команда менен кеңешип туруп бергенде баягы 2 палочка бериши мүмкүн. Таякча бериши мүмкүн. Тамак жейт. Ушуну бир болсун, жуп болсун деген мааниде жуп таякча берилет деп ойлойм. Түшүнүктүү, жооп кабыл алынат. Эми биз көрөбүз. Сыр санчанын ичинде эмне белек бар? Кытайлыктардын жубайларга берилген береги. Өзүңүз ушул таякчылар менен лагман жеп мындай жакшы эле жейсизби лагманды? Результат берди. Көрүп турасыз. Бул значит таяк менен жебейт, бул кол менен жейт. Ошо сизге белек. Рахмат. Жапжаңы таякча. Бул жакшылыгыңызды унутпайбыз. Бул жакшылыгыңызды бүзгүн. лагма менен чыгарам десең. Эсеп 4-4. 9-чы раунд. Баласынын ырымдарынан бир шоқшоғандарды көрсөтөт. Тогузунчу раунд сіздерге қаршы Асылбек қызы Мехризада. Кадамжай районунан сіздерге қаршы суроо берет. Асылбек қызы Мехризадан суроосун окуйм. Пайгамбарыбыз дооруна барабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын убагында өзү баш болуп бир топ согуштарды жеңип чыккан, бир топ согуштарга өзү да катышкан. Белгилүү согуштардын бири Хандак деген бир согуш бар тарыхта. Ал Ангек согушу деп жазылып, бизче Ангек деп түшүнөбүз. Хандак бул баягы чуңкур казуу, окоп. Арабча Хандак деп коет. Ошол согуш учурунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтө стратег болгон. Өзүнүн сахабаларынын бири Хузайфа деген сахабаны тыңчылыкка жөнөтөт. Тыңчылык стратегиясы бүгүнкү күндө бардык согуштарда тыңчылык бар, жеңиш мырза туурабы? Хузайфа акырын мушриктер, дин душмандары тарапка жөнөйт. Ангектен акырын жөрмөлүп барып, аралыктар өтө эле узак болгон эмес, аралашып кетет, мушриктер менен аралашып алат. Ошол учурда Курайш урусунун башчысы Абу Суфян Курайштарды чогултуп кеңешүүгө чакырып калат согуш жөнүндө. Хузайфа да алар менен чогулушта бирге отурду. Сөзүн жаңы эле баштаган Абу Суфян бир нерседен шектенгенсип, эки жагын каранып, анан ошол жердеги уруулаштарына мындай суроо менен кайрылды. Муну уккан Хузайфа дагы бир саңга селее түштү дейт да. Урматтуу команда, Абу Суфян Курайштарга кандай суроо бериши мүмкүн ошол кезде? Кетти минута. Намазга жыгылган мусулмандар намазга жыгылганда аркасына келет да. Жок, намаз убагыдагы болушу мүмкүнбү деген болуп атат да. Анан ошого жок. Намазга балким Курайштагылар мардоштокун ар түрдүү отурушу мүмкүн да. Бул балким сүннөттө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи тизеле отуруп дейсиңби? Тизеле отурган, мандаш кылып отурган эмес. Тизеле отурган болушу. Себеби сүннөт отурган да. Кадам жайдагы жана ар кандай болгон Атахият отурганда колуңду жааз кийин саждага колуңду жуум дегенге окшойт. Ошондон ажырата билген. Негизи ушул жоопту биз кабыл алсак болот экен. Атахиятта отурганда колду ачып коет го мындай. Пайгамбарыбыздын доорунда көпчүлүк баягы нелер Абу Суфияндар ушул исламдар адамдарды намаз окуганынан жүрүм турганынан байкай алган. Кыска сөз менен атахият отурган эле таң калган. Урматтуу алкоочу биз жообуз даяр.
урматтуу алып баруучу болсун. Жеңишбек Айтиев. Жеңиш мырза, сиздин версияңыз. Мусулмандар жанакы аттахият отурат го. Ошондо кимиңер мусулмандар ошоп мындай отура, эми атын айта албаса керек олар, аттахият отура аласыңар десе керек. Демек Абу Суфиян араңарда кимдер мусулмандар ошо отурат деп суроо бериши мүмкүн деп атасыз, э? Кандай отурат деген суроо кетиши мүмкүн. Мусулмандар кандай отурат деп суроо берди. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Туура жоопду айтайын. Абу Суфиян араңарда Мухаммадтын адамдары жокпу, ар бириң жаныңарда ким отурганын сурап чыккыла деди. Ал Хузайфанын келгенине шектенип калган болчу. Жаныңарды карагыла, ким отурганын карап койгула деди, сурагыла деди. Сен кимсиң деп сурагыла деди. Анткени башаламандык бар болчу ал жердечи. Мусулмандар кандай отурат деген жок. Тынччылык жөнүндө сөз кетип атат, урматтуу билермандар. Сиздер бир аз бул деле тынччылыктын немесине кириши мүмкүн. Бирок сиздер бир аз башка багытка өтүп кеттиңер. Тилекке каршы бул раунд алдырып койдуңуздар. 5-4 азырынча. 5-4. Асылбек кызы Мехризадан куттуктайбыз, Кадам Жарайым тургуну. Жана телекөрүүчү тарапка бир упай кошулду. Бирок мына ушул упай бир аз кооптуураак жагдайды жаратат команда үчүн. 10-чу раундга старт беребиз азырынча. 10-чу раунд. Акбар мырза, чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар? Ошол алып баруучулук жак менен эле болуп атат, алектен. Андан сырткары мугалимдик кесипти аркалап атат. Окуу жайда, э? Окуу жайда. Ош мамлекеттик юридикалык институтунда. Жазгүл Дөөлөтова Бишкек шаарына силерге каршы суроо берет. Фото суроо. Мониторго көңүл буруңуздар. Бул жерде баштыкча суу куюлган 3 баштыкча турат. 3 баштыкча. Айталык, пленкадан жасалган баштыкча. Швейцарияда ушундай суу куюлган баштыкчада сатылган бир нерсенин бекиткен, биз бекитип койдук да атайын. Көрдүңүздөрбү? Бекитип койдук. Атайын ак фон менен бекитип койдук. Эмнени бул жерде сатып жатат Швейцарияда? Суу куюлган баштыкчанын ичинде. Минута кетти. Швейцарияда спирт ичимдиктерин сатабы, сатпайбы? Бул сууга тийбей турат да, туура. Азыр. Эмне бекиткенди табышыбыз керек эмес. Эмнени бекитип койду деп атат. Стакандын ичине, Стакан ичинде же стакан тышында жаңы бир компаниянын же немен баштыкча экен. Баштыкчанын ичине эмнени бекитип коюшу мүмкүн? Швейцарияда. Мына кара нерселер нелер? Тиш эмеспи, протез? Акча маселе эмес, э? Акча жөнүндө. Швейцарияда биздин мисалы алма аздары. Акчалар көп неме кылат го, чыгарат го. Ошол сыяктуу баалуу буюм эмеспи? Баштыкчада сатылган бул жерде бир баалуу буюмду сатылган жана болуп атат да. Бул сатылып атат да, э? Ооба. Бардык эле жабык болот. Биз ал менен көргөзмө болчу. Сатып атат деп атпайбы? Эмне сатышчылары Сатып атат. Сатылган жана бекитилген деп атат. Убакыт бүттү. Ким жооп берет? Санжар мырза. Замир мырзанын оюна кошулабыз. Замир мырза. Баарыбызга белгилүү, Швейцария дүйнөгө өзүнүн брендтеги сааттар менен ата чыккан, андан сырткары банк кызмат менен дүйнөгө таанымал. Андан сырткары өзүнүн табияты менен дагы таанымал. Анан Швейцария дегенде караганда биз бул суулардын ичинде албетте эң сапаттуу чыгарылган сааттардын рекламасы менен ошол көргөзмөгө коюлган учуру болуш керек. Суунун ичинде сааттар болушу мүмкүн деп эсептейбиз. Демек, сууда бул жерде сааттар бар деп ойлойсуздар. Жооп кабыл алынат. Туура. Кол саатыңыз каяктыкы, Замир мырза? Кол саатыңыз. Меники Японияныкы, Casio Edifice деген. Бул да жакшы азыр ошо Casio фирмасыныкы, э? Casio-нуку. Меники кадам жайды экен. Убакытты точно көрсөтөт. Түшүнүктүү. Демек, бул жерде саат бар деп команда айтты. Мен жоопту кабыл алдым. Эми сиздерге бул сүрөттүн оригиналдык көрүнүшүн көрсөтөм мен. Команда туура жооп бердиби же жокпу? Саат экен. Жок, туура. Бул Швейцария сааты Festina деген атактуу фирманын сааттары. Швейцария зарымда туура айтат, сааты менен дүйнөгө белгилүү. Эсеп 5-5.
чечүүчү раундга келди жана акыркы суроо Бектеналы Абдырахман уулу Ош шаарынын тургуну командага суроо берет. Жакшылап бул сүрөткө назар салып туруңуздар. Ушул сүрөттү жакшылап ойлонуп, жакшылап карап, белгилүү бир фразаны сиздер табышыңыздар керек. Белгилүү бир фраза. Бул фраза, мен ачык эле айтайын, кыргыз тилинде которулса да болот, бирок негизинен орус тилинде бул фразаны көбүрөөк айтышат. Бирок кыргызчага албетте которулат. Урматтуу билермандар, кайсы фраза чыгат бул сүрөттөн? Минута кетти. Жануарлар адамды козой баштады деген. Жануарлардын кандайдыр бир эмеси көтөрүлдү деген. Жануарлар козой баштады эмес. Адамдар наоборот ушундай боло баштады деген. Адамдар мындай бул жерде эме Аяз ата деген нерсе болбойт, а? Адамдар азайган ошол үйгөлө көбөлө багып атпайбы? Санта Клаус дегенчи. Андай неме эмес. Маскалардын адамдар такчу да, адамдар такчу. Жасачу да, анан кийин бара-бара наоборот болуп кетти. Анан бул жерде ёлка деген нерсе. Ёлка деген нерсе бар. Ёлка деген нерсе. Адам башына ёлканы кыргызчага отургондо не деп балата дегенде, ошо ёлка деши мүмкүн да. Бизче ёлка деген нерсени жок, фразаны табыш. Бир фраза да. Бир фраза чыгат. Бул жердеги орусча которсо да болот. Жаңы жылды жакындар менен барганда жок, көрбөй. Көбүнчө үйгө айванаттар багып албады. Бул орусча эме болбой эми. Ёлка болушу мүмкүн да. Санжар мырза, ким жооп берет? Акбар Айтбаев ушул фраза эмне деген фраза экенин жөнүндө Акбар мырза оюн айтсын. Жок, биздечи азыр команда менен ойду жыйынтыклай албай калдык, бирок мындай ой болуп атат да биздечи. Мен бул жерде можно ёлка болушу мүмкүн, бирок Замираге жооп берсин. Менин версиям ёлка болчу. Кимде? Санжар мырза. Замир мырза. Урматтуу алып баруучу, мен ушул сүрөттү карап, баарыбызга эле эркектер баягы эми эркек болгондон кийин мушташат, жана шоктонот, ошондуктан мектепте болгон же студенттик маалында болгон, жаштыгында болгон мушташтарда көк ала болуп калабыз го. Ошондо орустарда мындай сөз бар да, шрамы украшают мужчин деген. Бул жерде бир шрам эмес, эки шрам турат. Леон мультфильмдеги эки шрам турат. Шрамы украшают мужчин деп коет. Шрамы украшают мужчины деп коет. Ошого бул жерде баягы украшать деп атпайбы? Немелерчи шрамдар. Ошону биздин баягы кыргызча кандай болуп калат мен билбейм бирок. Шрамды кыргызча эмне дейт? Биз тырык деп айтабыз, э? Тырык деп айтабыз. Тырык мырзаны көркөмдүк чыгарат. Түшүнүп келип чыгабыз. Ооба. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, акыркы суроо болчу. Замир мырза дагы эң акыркы секундалардагы интеллектуалдык көрөнгө келип туура жоопту тапты. 6-5 эсебинде мына бүгүнкү команда жалпы жыйынтыкта телекөрүүчүлөрдү жеңе алды. Замир мырза, куттуктайбыз. Азаматсыз, жакшы. Жана 6-5 эсебинде бүгүнкү чыгармачыл топтон куралган команда жеңишке жетишти. Куттуктайбыз. Оюн сизге кандай ой пикир калтырды? Кыскача. Саламатсыздарбы, урматтуу билермандар, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү оюнда негизинен чыгармачыл адамдардын оюнун көрөйүн деп атайын келдим. Бул жерде команданын ар бир мүчөсүнүн бүгүнкү жеңишке салымы бар да. Мисалы Жеңишбек Айтеев байкебиз ордого бир позитив тартуулап жатты. Ал эми керектүү учурда Замир байкебиз ордого керектүү упайларды алып келип жатты. Ошол эле учурда бул жердеги ар бир команданын мүчөсү өзүнүн колунан келишинче өзүнүн өзгөчөлүгү менен салым кошуп жатты да. Анан суроолорго келе турган болсок, жакшы суроолор болду. Суроолорду жакшы тандагансыз. Анан команданын оюну дагы менин купулума толду. Себеби бул биринчи оюн, э? Биринчи оюн. Себеби биринчи оюнда эле бул бардык эле оюнчулардын ачылып жакшы оюн көрсөтүшү бул көпчүлүк учурда татаал вазыйфа да. Ал эми бүгүнкү команда биринчи эле оюнда
бул жеңишке жеткени бул албетте чыгармачыл инсандардын эл менен коом менен көп жүргөндүгүнөн кабар берет десек жаңылышпайбыз. Анан бүгүнкү белгилеп көрсөтө аласыз бүгүнкү команданын жеңишине көбүрөөк салым кошкон башка билермандарга салыштырмалуу бир аз өзгөчөлөнүп жакшы упайларды алып келгендиги үчүн мен Замир мырза байкебизге бүгүнкү оюнду мыкты билерман деп таанылам. Замир мырза куттуктайбыз. Рахмат. Рахмат. Клубтун симпатиясы болсуз. Сепол болоруна сизге ушул акча сыйлык бар, аз да болсо кабыл алып коюңуз. Рахмат. Жана Санжар мырза 30 секундда оюн тууралуу ой пикириңиз, сизге кандай оюн кандай болду жана сиздерге кайсы суроо өзгөчө жакты бүгүнкү оюнда? Урматтуу алып баруучу, негизинен ушул Билерман Ордо интеллектуалдык оюнуна сиздердин сунуш түшкөндө бизде катуу ой пайда болду. Ачыгын айтыш керек, балдарга Азем жамаатына биз катышалы деген ойду айтканда кээ биркилерибиз корктук. Анан жанакы бара ушинтип көнөтү экенсиң. Коркуп эле командабыз Жеңиш мырза досум менен чогуу биргеликте Замир баарыбыз ушул жерде отуруп анан келгиле. Жанакы бир күчтөнөлү дагы бир катышып көрөлү, өзүбүздүн интеллектуалыбызды, өзүбүздүн акылыбызды көрөлү деген ой менен келип мына бүгүн балдардын үмүтү акталып жеңишке жетип отурабыз. Анан ушул 11 суроонун ичинен мен жана башында эле булар менен кеңешпей туруп өзүмчө эле айтып бердим да, себеби берилип аткан 3-чү суроодо болбогон окуя деп башталган да. Болбогон окуя дегенде мына Харчо шорпосу боюнча, анан тиги шашлык, анан Николиндердин окуясы. Ошо Николиндин окуясы оригиналдуу болду да. Ошо Нина ушул оюбузга келген жок. Себеби болбогон окуя дегенде биз эмне экен деп ойлоп калдык да. Демек, Жанызак Садыр уулу Базар форум районунан келген суроо болчу. Мына бул телекөрүүчүнүн суроосу, кол чаап коелу. Нина тууралуу суроо болчу. Чоң рахмат. Биздин салтыбыз боюнча оюндун соңунда шириндиктерибиз бар. Барбол компаниясынын шириндиктери, эксклюзив торту бар. Билерман Ордо деген. Адал жана дайыма жаңы таттуу торт токоштор сиздерге кабыл алып коюңуздар. Рахмат. Мына ушинтип бүгүнкү оюн соңуна жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү жеңишке ээ болгон билермандар мына булар болду. Санжар Кошбай уулу, Жеңиш Айтиев, Замир мырза, Акбар Айтбаев, Жаңыбай уулу Кубанычбек, жаш билерман, жана Давлес Жамшит уулу. Мына ушул курам бүгүнкү оюнда жеңишке жетишти. Кайрадан көрүшкөнчө ассалому алейкум. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Чоң рахмат. Ушун менен көрсөтүү соңуна чыгат, техникалык топко ыралчылык билдиремин. Кайрадан көрүшкөнчө ассалому алейкум. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Чоң рахмат.